Алматыда Борбордук Азия жана Ооганстан үчүн буунун туруктуу өнүгүү максаттары боюнча аймактык борбордун ачылышы Казакстандын дүйнөдөгү ролун бекемдөөнү жана регионду андан ары өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн тастыктоо. Мындай пикирин чет элдик эксперттер айтышууда. Алматыда саясий диалогдун жана чечимдердин борбору түзүлдү. Диалогко Ооганстан дагы киргизилген. Анткени бул өлкөнүн узак мөөнөттүү тынчтыгы жана туруктуу өнүгүүсү бардык регионалдык туруктуулукту камсыз кылуу үчүн чоң мааниге ээ. Сотрудничество Афганистана со странами Центральной Азии будет первым полномочиями. Ооганстандын Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташуусу биринчи толук кандуу аймактык кызматташтык болот. Албетте эл аралык деңгээлдеги диалогдун бардык катышуучуларына таасирин тийгизет. Бул жетишкендик менимче бүткүл регион үчүн маанилүү. Анткени төм боюнча милдеттемелерди аткаруу Борбор Азия өлкөлөрү тарабынан белгилүү бир стабилдүүлүк кепилденет. Выполнение обязательства по СУР странами Центральной Азии гарантирует определенную стабильность в регионе. Борбордун ачылышынын маанилүүлүгүн дүйнөлүк ММКлар да белгилешти. Кытайдын Синьхуа порталы бул окуяны Казакстандын буу менен кызматташтыгындагы жана аймактагы туруктуу өнүгүүнү илгерилетүү аракетиндеги маанилүү окуя деп атады. Европа жаңылыктар платформасы Антонио Гутерриштин Борбордук Азияда ТМдин биринчи борборунун ачылышы жалпы аймак үчүн маанилүү жетишкендик экенин баса белгиледи. Ал эми Евроньюс буунун башкы катчысынын сөзүн келтирип, регионалдык борбор аймактын лидерлеринин ортосундагы бекем байланыштар канчалык терең экономикалык интеграцияга айланарын көрсөтүп жатканын белгилейт. Демек Борбор Азиянын дүйнөдөгү ролун күчөтүү керек.